Ош шаарында ынтымак жумалыгы башталды. Алгачкы иш-чара жыйын форматында болуп, ага шаардык бийликтин өкүлдөрү, коңшу өлкөдөн келген коноктор, активисттер жана жаштар катышып жатышат. Саамалык тынчтык күнүн утурлай уюштурулган. Жөн эле жарандар, эксперттер, академиядагы эксперттер, профессорлор дагы келип катышып өз оюн бөлүшөт. Бул жылы бизде Тажикстандан, Өзбекстандан коноктор отурат, ушул Ошмуда. Алар дагы ушул өз билимин, өз тажрыйбасын бөлүшөт. Бир эле улуттар арасында эмес, бул ушул жалпы эле коомдо, ошондой эле эл аралык, өлкөлөр арасында, мисалы үчүн Фергана өрөөнүндө тынчтыкты алдыга жылдыруу, ата эне, жаш балдар, негизи эле ушул коомдогу болуп аткан процесстерди биз ынтымакка чакырабыз. Иш-чара өлкөдөгү беримдикти бекемдөөгө, этностор аралык ынтымакты сактоого жана чыр-чатактарды алдын алууга багытталган. Уюштуруучулардын айтымында коомдо тынчтык болгондо гана өнүгүү болот. Бул жолугушуу жаштар үчүн өз ара пикир алмашуу, толеранттуулукту үйрөнүү, маданий баалуулуктарды тааныштыруу үчүн аянтча болду. Негизинен 3 жылдан бери Кыргызстанда болуп жүрөт. Бул да негизги биздин өнөктөшүбүз. Бул бизге өнөктөштөн болуп калды. Бул международный организациялар менен чогуу биргеликте туруп атабыз. Бул жерде ынтымакты бекемдөөгө багытталган. Биз бул дин иштери жана этносаралык мамилелер боюнча улуттук агенттик азыркы күндө биз этносторду дагы диний дагы чыр-чатактарды алдын алуу боюнча координациялык орган болгондуктан bunday иш-чаралар, бул ынтымактуу бекемдей турган иш-чаралар биз үчүн абдан маанилүү. Ынтымак жумалыгынын негизги идеясы бул ар бир адам өзүндө тынчтыкты алып жүргөн, тынчтык үчүн жол түзгөн инсан катары өзүндө ушул жакшы сапатты тарбиялай алыш керек. Качан адам өзү конфликтиси жок, абдан көтөрүмдүү, абдан ушундай оор, абдан ушундай ички талдоосу, анализи күчтүү, ар кандай нерсени 3, 4, 5 тарап менен талдай алган адам болгондо конфликтиси жок жашайт жана тынчтык тартуулай алат коомго. Жумалыкка коңшу Өзбекстан менен Тажикстандан дагы өкүлдөр келишкен. Делегация мүчөлөрү коңшу өлкөлөр менен болгон ынтымак башкы орунда дешет. Неделя ынтымак это даст возможности для всех стран. Ынтымак жумалыгы Борбордук Азиядагы бардык өлкөлөргө чоң мүмкүнчүлүк берет. Бул достукту, эл аралык ынтымакты, тынчтыкты бекемдөөгө салым кошууда. Мындай иш-чара биздин тажрыйба алмашуубузга да шарт түздү десем болот. Дүйнөдөгү тынчтыкты курууда Кыргызстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын орду канчалык экени билинип турат. Жумалык биздин коом үчүн, мамлекеттик органдар жана жаштар үчүн пайдалуу. Алар бул жерде диалог түзө алышат. Вашей, который в Кыргызстане работает в этом направлении. Бергилей кетсек, аталган жумалык 3-чү жолу өтүп жатат. Буга чейин да ал Бишкек шаарында уюштурулуп келген. Уюштуруучулар бул демилге аймактык деңгээлде кеңейип, Борбор Азия өлкөлөрүнүн өз ара кызматташтыгын бекемдөөгө салым кошоорун белгилешет. Сыймык Марат уулу, Уран Аддишев, ЛТР, Ош шаары.